үй бүлөнү бузууга аракет кылуу шайтандын жана шайтандан болгон жин жана адамдардын иши. Никеленүү биздин динибизде жогорку орунга ээ болгондугу себептүү анын душмандары аны бузууга, адамдарды андан алыстатууга жана адамдардын көзүнө аны жаман кылып көрсөтүүгө аракет кылып калышты. Алар бул нерсенин айланасында ар кандай тоскоолдуктарды жана шектенүүлөрдү жаратууда. Албетте, эч кимде күч жана кудурет жок, бир гана Аллах Таала кудуреттүү. Үй бүлөнү бузуу жана күйөө менен аялдын ортосун бөлүү негизи алгач эле шайтан иблистен. Ал эми анын жиндерден жана адамдардан болгон аскерлери туурасында айтчу болсок, алар болгону бул иште шайтанды ээрчип жатышат. Жабир ибн Абдуллах пайгамбарыбыздан ага Алланын самсаттар болсун укканын айтат. Акыйкатта иблис өзүнүн тактысын деңизге жайгаштырат. Кийин аскерлерин ар тарапка жөнөтөт. Аскерлеринин арасынан иблиске эң жакыны, баарынан да эң көп узукулук таратып адаштырганы. Алардын бирөөсү иблиске келип, мен мындай кылдым, андай кылдым деп айтат. Бирок иблис ага сен эч нерсе кылбаптырсың деп жооп берет. Кийин ага башкасы келип, мен бирөөнү аялы менен ажыраштырмайын, аркасынан калбадым деп кабар бергенде, муну уккан иблис аны өзүнө жакындаттырып, сен кандай гана азаматсың деп мактап аны кучактайт. Бул хадисте иблис жиндерден болгон аскерлерин адамзатын азгырып, адаштыруу үчүн жөнөтөт экенин жана күйөө менен аялды ажыраштыргандарын өзүнө жакындатат экени жөнүндө айтып жатат. Иблистин аскерлеринин бири болгон сыйкырчылар жана көз ачыктар. Аларда күйөө менен аялдардын ортолорун бузууга аракет кылат экени туурасында Аллах Таала Куранда мындай деп айткан. Ошентсе да, алардан эрди катындын арасына ажырата турган нерселерди үйрөнүшөт. Алар Аллахтын уруксаты болмоюнча аны менен эч кимге зыян жеткире алышпайт. Жана алар пайдалуу нерсени эмес, өздөрүнө зыян жеткире турган нерселерди үйрөнүштү. Бакара сүрөсү 102-аят. Ал эми хадистен карай турган болсок, пайгамбарыбыз ага Алланын самсаттар болсун, күйөө менен аялды бири-бирине каршы үгүттөгөн адамды катуу эскерткен. Анткени ошол себептүү алар ажырашып кетиши мүмкүн. Пайгамбарыбыз ага Алланын самсаттар болсун айткан. Кимде ким эркекти өзүнүн аялына же болбосо кулуна каршы үгүттөсө, ал бизден эмес.